26-27 майда Бишкек шаарында жана Чүй облусунда унаалардын кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Байыш Ашырбеков билдирди. Мындай жагдай бул күндөрү Бишкекте өтө турган Евразиялык экономикалык форум жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына байланыштуу. Ошондо Манас аэропортунан Бишкекке чейинки жол Жибек жолу проспектиси, Чүй Айтматов проспектиси жана Жаш гвардия бульвары жабылат. Мындан тышкары Абдрахманов көчөсү дагы кыска аралыкка жабылып турушу мүмкүн. Чектөөгө шаардын тургундары менен конокторубузду түшүнүү менен кабыл алуусун жана жолдо жүрүү эрежелерин так сактоо менен айдоочуларга маданиялыкты сактоо, транспорт каражатын жогоруда көрсөтүлгөн чектөө жолдоруна, жолдун жээгине тоскоолдук кылбастан таштап жана кароосуз калтырбасын суранат элек. Жалпы ички иштер менен жол кызматкерлери 2 сменде кызмат өтөйт. Бул кызмат өтөөсүнүн негизинде ошол иш-чарага атайын күч каражаттары жумшалган. Бул ошолку маалымат боюнча 660 кызматкер жана 180 автоунаа кызматы тартылган.